Өлкөдөгү шайлоолорго мониторинг жүргүзгөн эл аралык байкоочулар Кыргызстанда өткөн шайлоонун этаптары жогорку уюшулгандыкта өтүп, техникалык мүмкүнчүлүктөр кенен болгондугун айтышты. Алар мыйзам чегинде өткөн саясий тандоолор элдин жалпы добуш берүүгө катышуусу жана анын жыйынтыктары тууралуу көз караштарын билдирди. 2021 жылы өлкөдө эң көп шайлоо өнөктүгү өткөрүлүп, мамлекет үчүн саясий чечүүчү жылдардан болду. Эми Борбордук шайлоо комиссиясы жакынкы арада иш алып бара турган багыттары менен иштешет. Жакында эле жогорку кеңешке депутаттардын шайлоо боюнча Бишкек шаарынын 2 районунда кайра добуш берүү өтүп, биринде соттук териштирүү иштери уланууда. Выборы прошли в соответствии с процедурами. Биздин чоң командабыз Кыргызстанда өткөн шайлоонун жүрүшүнө көз салып турдук. Анда баардык талаптар мыйзам чегинде жана жигердүү өттү деп айта алам. Одоно мыйзам бузулууларды көргөн жокпуз. Шайлоону көп ирет өткөрүү менен Кыргызстан чоң тажрыйба топтой алды деп айтаар элем. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда болгон. Бул мен айтат элем, бул акыркы саясий процесс Кыргызстанда. Андан кийин эми азыр 10 апрелде бир 3 шаарда, анан 13 айлык кеңештерде шайлоо бар, ошону өткөрсөк, андан кийин бизде шайлоолор болбойт. Кудай буруса, техникалык жактан, маалымат жагынан, мыйзам чыгаруу багытында ошондой бизде азыр пландар бар.